Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалдын эфиринде кайрадан күндүн темасы. Биз сиздер менен бүгүнкү талкуулай турган темабыз азык-түлүккө болгон баа. Азык-түлүккө бааны буга чейин долларга байланыштуу деп келгенбиз. Доллардын куну күн санап өскөндө ошончолук кымбаттап жатат дегенбиз. Бирок ошол эле учурда бүгүн доллар 80ге чейин түштү. Бирок азык-түлүк арзандабай жатат деген элдин нааразычылыгы күн санап күч алууда. Эттин басым боюнча айтканыңызча азыр кандай болуп атат? Эт аябай кымбат болуп атабы? Мен сиздин чөтөңүзгө тура элеби? Мен айта албайм. Айта албайсызбы? Тез аз. Азыр анча-мынча үйдөн ар курсак келгем. Бүтүккө тыйынтып кылбалайын деп. Чөтөй эч калбайды. Бардык кымбат. Пенсия жетпейт да. Ошого азыраак арзандатсаңар кандай болот? Садыр Жапаровго кайрылат элек. Ошо кымбатчылыкты карап койсо болот эле. Арзан болсо, мурда жакшы эле, азыр бүт кымбат. Базарга келсең 1000 сомго эч нерсе ала албайсың. 1000 сом мурункудай эле 100 сом ровно аткарып калды. Картошка арзан, сабиз арзан, пияз арзан болду. Капуста бекер эле болуп атат, 5 сом эле. Бүт баары эле арзан болуп атат. Только продукция, шекер кымбат болуп атат, un кымбат болуп атат, май кымбат. Калган баары эле арзан болуп атат. Арзанчылык. Ошо un 1700тен алдым эле, аны жеп бүттүк. Азыр деген канча экенин тоже билбейм. Кыйынчылык аябай эле кымбат. Баары кымбат болуп атат чын. Рахмат. Саламатсызбы? Базар боюнча айткончу, сахарлар эмне болуп атат? 100 сом деди, мына карабайсың, могу сахарды, күрүчтөй сахар экен. Ушундай алдыңарбы? Туздай болуп крупный сахар экен. Бул каяктан чыккан сахар? Каяктыкы экен? Индийский? Ами жанагы вареньясы деген катып калып атпайбы? Ошол сахар го кой. Алган жокмун, кайра өткөздүм мына. Ой, урчулугун эле сахарды деген адеп баштаганда 40 канча сомдон алчубыз. Мына эми 60 болду, эми 90 болду, анан 100гө чыкпадыбы. Урчулугу карапайым биз элге кыйын эле да. Мен алган мисалы пенсиям ден соолугума байланыштуу болгону бир 3200 сом алам. Анан сахар 100 сом болуп атса, анан да индийский дейтем, дарылар деле дженерики болуп атпайбы индийский. Такыр бузук сахарлар, эме дарылар болуп. Ошо сыяктуу сахарында каралачы, туздай болуп турган, крупный. Кымбат болуп атат, кымбатчылык. Кымбатчылык былтыр засуха болгон деп Казакстандан кымбат келип атат бардык товарлар. Биз сиздерге дал ушуга суроо алып берүү үчүн монополияга жөнгө салуу кызматынын башчысын чакырганбыз. Кеңеш бага, саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге рахмат. Биринчиден сиздин келгениңиз көптөгөн көрөрмандарыбызды, элди сүйүндүрөт деп ойлойбуз. Себеп дегенде бардык суроолорго так өзүңүз жооп бересиз. Эң эле алгачкы суроо жана жогоруда айткандай эле долларга байланыштуу, доллардан көз каранды деп жатпады эле айрым эксперттер. Доллар түштү, баа арзандаган жок. Себеби эмнеде? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен бизде Кыргыз Республикасынын аймагында баалар баягы жеке ишкерлер тарабынан, соода саттык кылган биздин жарандар тарабынан өздөрү аныкталып, баалар бүгүнкү күндө суроо талапка жараша иштер алып барыла берет. Ошол эле учурда биз баягы импортко көз каранды мамлекет болгондон кийин, албетте бул жерде алдын ала келишимдер түзүп, келишим шарттарында кээ бир убакта ошол доллар менен алган учурлар болгон. Бирок акыркы мезгилдерде бүт экономикалык дүйнөдө кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу, ушул азык-түлүк рыногунда негизинен бир топ жагдайларга байланыштуу буга чейин эле бүгүнкү күндө рубльгө өткөн. Ошол эле учурда рубльгө өткөндөн кийин рубльдин курсу канча болуп кетти бүгүн? Бир топ жогорулап кетти. Ошондо таасир болуп атат. Анан биздин керектөөчүлөрдү эске алыш керек. Доллар буга чейин 84 болуп туруктуу бир жылдай турган убакта эми азыр тез-тез доллардын курсу өзгөрүлүп атат, өйдө төмөн болуп, кээде 80ге түшүп атат, 105ке түшүп кетти. Ошондо биздин кээ бир ишкерлер бааларын кескин көтөргөн жок. 105ке чыгып кеткенде 80 сомдон алган продукциясын 105тен саткан жок да. Кандайдыр бир деңгээлде көтөрүүлөр болду, аны да эске алышыбыз керек. Ошол эле учурда жанагы доллар менен алып атканды эске алуудан сырткары биз импортко көз каранды болгондон кийин башка мамлекеттерден алган товарлардын дүң баалары өсүп атат бүгүн. Дүйнө жүзүндө өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле Россияда өсүмдүк майы мурда 100 сом турса, бүгүнкү күндө 120-130га чейин чыгып атат.
дүң баалары көтөрүлдү да. Кум шекердин баасы мисалга алсак, дүң баалары ошол эле Белоруссия, Россияда бизден бир топ жогору болуп атат. Анан ушул өзгөрүү кырдаалында доллардын курсу түштү, бааны түшүрүш керек деген бул рынокко каршы механизм. Мындай болбойт. Мүмкүн эмес. Кылганга мүмкүн эмес, себеби дегенде азыр доллардын курсунда тез-тез өзгөрүлүшү, акыркы экономикалык кырдаалдар, ошондой эле кээ бир субъекттердин ошол күйүүчү май болобу, рубльга өтүшү да таасир берип атат да. Анан баягы долларга шылтоологондор албетте базарда ээн эркин атаандаштыкта иш алып баргандан кийин кээ бир убакта ошондой жагдайлар, ошондой керектөөчүлөргө ошондой сатуучулардын жоопторун да угуп калып атабыз. Доллардын курсу көтөрүлбөдү, биз бааны көтөрөбүз деп. Ал туура эмес. Бүгүнкү күндө биз жашылчадан, сүт азыгынан, ошондой эле картошкадан өзүбүздү камсыз кылсак, ал эми ошол эле башка азыктар, жумуртка, кум шекер, өсүмдүк майы, эт азыктары бүт биз импортко көз кыландыбыз. Аны эске алышыбыз керек да. Анан албетте бул жерде туруп алып эле бааны мончадан кылабыз деген туура эмес. Механизмдерин алып барып атабыз да. Бул кандай иштер? Түз жөнгө салуу жок албетте. Бул ошол эле түшүндүрүү иштери, бул ошол эле сурамжылоо иштери, ошол эле аналитикалык иштер. Башка мамлекеттерде кандай болуп атат, ошол жагына көңүл бөлүп атабыз. Мисалы, сиз жогоруда айтып койгонуңузбу, түз көзөмөл жок депчи. Болгону сизде сурамжылоо, аналитика менен алектенгендей болуп, чын айтканда, кол бутуңуздарды мындай бир сөз менен айтканда байлап койгондойчу. Андан тышкары буга чейин дагы ошо сатуучуларды, жеке ишкерлерди текшерүүгө жана башкалардын ишине кийлигишүүгө дагы бир чектөөлөр коюлуп калбадыбы сиздердин? Канчалык деңгээлде таасир этип жатат ошол? Жана сиз жогоруда айткандай түз текшерүү жок деп жатасыз. Балким баягы текшерүү күчтүү болсо жеке ишкерлер дагы өздөрүнүн атаандаштыгы үчүн элге бааны кымбаттатып, арзандатып, чын айтканда өздөрү каалагандай кылып жатпайбы? Аны элдер эле билет, карапайым элдин баардыгын билетчи. Бул сиздерге деле маалым, чынбы? Балким түз текшерүү болгондо, көзөмөл болгондо кандай болот? Бул жерде бүгүнкү күндө дүйнөлүк кырдаалда биринчи маселе баа эмес, бул азык-түлүктүн кору ва кору запасы болуп чыкты да. Эгерде азык-түлүктүн туруктуу көлөмү болсо, жетиштүү көлөмү болсо, баа туруктуу болот. Албетте жетишпеген убакта баалар өзгөрүлүп секирип атат, ачык айтышыбыз керек. Ошол эле учурда рынок шартында түз жөнгө салуу деле өзүнүн терс кесепеттерин берген убактар бар да. Ошого карабастан өкмөттүн өзүнүн Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин эрежелери ушундай иш-чаралар жүрүп келатат. Бул убактылуу нерселер да. Бул 90 күнгө гана убактылуу киргизсе болот мамлекет тарабынан. Бирок ошого чейинки иштерди бүгүнкү күндө запастарга көңүл бөлүп атат. Биздин мамлекетибиз башчыбыз тарабынан өзүңүздөр көрдүңүздөр, айыл чарбага кандай көңүлдөр бурулуп атат. Ошол эле суудан тарта жанагындай айыл чарба жаатындагы өзгөчө бүгүнкү күндө көңүл бөлүнүп, аларга бир топ бюджеттен да каражаттар каралып атат да. Ушунун баардыгы азык-түлүк коопсуздугун сактоо, биздин калкты ушул негизги азыктар менен камсыз кылып берүү жаатында да. Ошол эле убакта керектөөчүлөрдөн албетте нааразычылыктар көп. Баа өйдө болуп атат деп. Мен мисалга алып койсок, бүгүнкү күндө мына кум шекер бизде орточо баасы баягы 79дан баштап 100 сомго чейин 100 сомдон жогору болуп атат. Орточо баасы 90 сом. Муну сиздер деле билесиздер. Бүгүнкү күндө да рыноктордо жанагы биз макулдашып түзүп 1 килограммдан 79дан саткандагы маселелер бар ошол дүкөндөрдө, ири соода түйүндөрүндө да. Казакстанда 131 сом. 1 килограммын айтып атам да. Россиянын өзүндө 100 сом. Сомго айландырып айтып атам бүгүн курс менен. Белоруссия Сахардын родинасы ал жерде 104 сом. Арменияда 135 сом. Тажикстанда 108 сом, Өзбекстанда 100 сом. Абдан жогору да. Анан биз кайындык кантип менен макулдашып түзүп алардын дүң баасын биз ошол бүгүнкү күндө түз жөнгө салуу жок болсо дагы аларга сунуштарды айтып, дүң бааңыздарды карма бериңиздер, ички ошо керектөөчүлөрдү камсыз кылып алалы деген иштерди алып барып атабыз. Муну эске алыш керек да ар бир керектөөчү. Өсүмдүк майын айтсак, бизде 165 сом орточо баасы.
125 сомдон дагы бар, 195-200 сомдон дагы бар. Мен орточо баасын айттым да 165 сом. Ал эми Казакстанда бүгүнкү күндө 190-200 сом. Бүгүнкү факт менен айттым. Россияда 231, Беларусияда да бизден бир топ жогору, бардык мамлекеттерде жогору. Анан ушул кырдаалды эске алганда биздин рыноктогу шарт толук кандуу керектөөчүлөргө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Баа кырдаалы туруктуу запастар боюнча иштеп жүрүп атат. Эми бул мат резерв системасына дагы тийиштүү көлөмдө запастарды камсыз кылып атат мамлекет тарабынан. Бир кырдаал болуп кетпесин ошол учурда баягы калкты камсыз кылып берер жаатында. Андан сырткары дыйкандарга бүгүнкү күндө кредиттер берилип, көңүл бөлүнүп атат. Ушул азык-түлүк менен камсыз кылып. Мындай да, ооба сиз айтып жатпайсызбы? Мисалы Казакстан, ошол эле Россия, башка жактарда бизге караганда кыйла эле кымбат деп. Өстү да дүң балары. Кымбат деп жатпайсызбы? Ооба, чындык. Бирок ошол эле учурда алар дагы айлык акырындагы баасы бий экендиги үчүн андай эске албай коюуга мүмкүн эмес да. Анан бул жерден баягы ун дагы, кумшекер дагы жок деп ажиотаж болуп, айрым учурларда өздөрүнүн чоң баягы сарайларынан бекиткен учурлар болду деп жатты. Бааны кымбаттатып сатабыз деп атайын ажиотаж кылды деген баягы ири соода менен алектенгендер тарабынан дагычы. Ушуларды көзөмөлдөө, алардын баасын бир калыпта алып туруу сиздердин кызматты күчөтүү үчүн эмне керек? Сиздердин кызмат азык-түлүктө деги эле баа боюнча чын айтканда ролу чоң кызмат экендиги баарыбызга белгилүү. Бирок бүгүнкү күндө колубуз байланып атпайбы? Чынбы? Туура. Албетте биз бүгүн рынок ыкмалар менен иштерди алып барып атабыз. Ошол эле учурда баягы рынок шартында жеке ишкерликтердин баардыгы эмес, кээ бир кара ниет ишкерлер бар. Кара ниет ишкерлер өзүнүн кызыкчылыгын колдоп, ушул жерден пайда таап алайын деп ар түрдүү иш чарага барып, ажиотаж болгон убактардагы болуп өттү. Өзүңүздөр ушу кумшекер рыногунда эле мисалга алсак, ошол эле ун рыногунда буга чейин август айында былтыр макулдашуулар түзгөнбүз. Экономика министрлиги, монополияга каршы кызматы, айыл чарба жана ошондой эле ун чыгаруучулар ассоциациясы менен да. Ошол макулдашууга ылайык ун чыгаруучулар ассоциациясы бааны туруктуу кармап, ошол эле жумуш орундарын түзүп, жем менен камсыз кылуу жаатында да иштерди алып барып, анан ички азыктын өндүрүмдүүлүгүн көбөйтөбүз деген милдеттенмелерин алган. Ошол боюнча иштер жүрүүдө. Албетте биз бул жерде Россиядан алып келгенине байланыштуу. Россияда мурдагыдай 20 рубль эмес, 21-22 сом эмес, бүгүнкү күндө 28-29 сомго чыкпады. Анан баягы мат резервге алып келип койгон, убагында алып келип койгон баягы буудай азыгын бүгүнкү күндө ун заводдорго ошо өкмөттүн чечими менен берип, анан бааны бир кескин көтөрүлдү баа, албетте. Бул ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө баалар буга чейин дүң баалары 1350-1400 болуп атса, бүгүнкү күндө дүң баалары 1750-1800 сом. Биздин ички мен өзүбүздүн компанияларда айтып атам да. Ал эми Казакстанда кескин көтөрүлүп, Казакстан келген ундардын 2000ден жогору дүң баалары. Ал жакта кескин көтөрүлдү. Казакстанда буудайдын баасы 30 сомдон жогорулады. Буга чейин 20 сомдон тегерек болчу да. Ошол факторлорду эске алышыбыз керек да. Анан өзүбүздө куруу жагын биринчи маселе коюп, анан албетте бул жерде биз ошо мен жетекчи болуп келгенден бери мыйзам долбоорун иштеп, экономика министрлиги менен чогуу чыктык эле баа түзүмү боюнча. Ошол жерге бир топ эрежелерди киргиздик. Бизге бааларды жөнгө салууда бир тийиштүү рычагтарды берүү боюнча. Мисалга алсак, бүгүнкү күндө ошол эле кант рыногу болобу, күйүүчү май болобу, көптөгөн убактарда керектөөчүлөргө айылат, жанагы биздин ички каттамдарда айба билеттин наркы болобу, баардыгына нааразычылыктар көп да. Ошолорго биз ыкмаларды киргизип, бүгүнкү күндө биринчи окуудан Жогорку Кеңештин транспорт комитетинен өттү. Депутаттардын көпчүлүгү менен колдоо таап, ошолордун бааларын белгилеп, көзөмөлдөө боюнча ушул жака киргиздик да. Ошол эле кумшекер рыногунда, авиабилет тармагында, күйүүчү май тармагында бир топ субъекттер бар, ири базар рынокко таасир берүүчү. Аларга да ыкмаларды киргизип атабыз жөнгө салуу боюнча. Андан сырткары буга чейин баягы 20%дан жогорулап кетсе мамлекет киришет деген жагдайларды дагы алып, азыр Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети баа көтөрүлгөндө өзүнүн ырчактарын пайдаланып жөнгө салуу киргизе берет да. Бул түз жөнгө салуу. Ошол ыкмалар. Андан сырткары биз макулдашууну киргизип атабыз мыйзамга.
макулдашуу түзүп ишкерлик субъектлери менен бир келишимге келип, сиз мисалы үчүн кум шекердин баасын мончадан ашырбайсыз, биз моундай көзөмөл жүргүзөбүз, анан элди моундай камсыз кылып беребиз, бааны ошондой макулдашуу эрежелерин да киргиздик да ошол мыйзамга. Бир топ баягы кошумча баягы ошол рынокто турукташтыруу, негизсиз баага жол көтөрүүгө жол бербөө, жасалма баага көтөрүүгө жол бербөө боюнча иш-чаралар камтылды да ушул мыйзамга. Анан албетте бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, акыркы 4 жылда мораторий кирип, биз дагы текшерүү иш-чараларын жүргүзүп алган жокпуз. Эми ачыгын айтышыбыз керек. Ишкерлик субъекттерине өзгөчө акыркы мезгилдерде биздин мамлекет башчыбыз тарабынан, мамлекет тарабынан ишкерликти өнүктүрүү, ишкерликти колдоо, ишкерликти коргоо боюнча бир топ жагдайлар түзүлдү, жакшы жагдайлар. Ошонун арасында эми албетте бардык ишкерлерге жакшы, бирок ичинен кээ бир ишкерлерге баягы сиз айткандай кара ниеттик кылып очурдан пайдалангандар бар да. Биз негизги багытты ошондой кылалы деп атабыз. Азыр талдоо иштерин жүргүзгөндө дагы рыноктогу ири субъекттер кандай иш кылып атат, ошол жака көңүл бөлүп атабыз да. Ушундай ыкмаларды пайдаланып атабыз. Башка мамлекеттердин эрежелерин карап атабыз, кандай ыкмалар бар. Башкача айтканда, жалпылап баягы баа көтөрүүнү токтотуу кыйын, негиздүү болсо. Ал эми негизсиз жасалма бааны токтотууга мүмкүнчүлүк бар да. Ушундай мыйзамдар жана кабыл алынса, анда биз тийиштүү иштерди жүргүзүп, мисалы үчүн баанын өздүк наркы бар да ар бир. Ошол эле күйүүчү майдын өздүк наркы бар. Күйүүчү май боюнча да нараачылыктар болгон. Бүгүнкү күндө 3-4 түштү, аны бир да жаран айткан жок. Аны көрбөй атат, же баа көтөрүлгөндө айтып атат да. Бул жерде бир топ иштер жүрдү. Мамлекеттик органдар тараптан, биздин тараптан бүгүнкү күндө 3-4 сомго чейин ылдыйлады баа. Мисалы алсак, Россиядан эмнеге Россиядан да мага жөнөтүп атат WhatsAppка. Россияда монча рубльден турат деп туура. Россияда ички баалардын өздөрү ылдыйраак, ал эми экспортко кеткен баа жогору да. Андан сырткары бизде 4-5 сомго чейин жол бир литрине төлөнөт. НДС салыгы төлөнөт 7 сом. Андан сырткары акча салыгы тоннасына 5000. Ошолорду кошкондо эле 17-18 сом болот ба. Бул кошумча жана дүң баасына. Алардын бардыгы бюджетке төлөнөт, ар бир литринен НДС салыгы, акча салыгы, алардын баарын эске алышыбыз керек. Бир дагы жеке ишкер өзүнүн баягы пайдасыз иш алып барбайт бул жерде. Ошон үчүн алардын баягы чексиз баягы негизсиз баа көтөрүүсүнө жол бербөө боюнча иштерди күчөтүп, ал эми негиздүү көлөм менен камсыз кылып жакшы иштерди алып барып аткан биздин ишкерлик субъекттерди колдошубуз керек да. Ушундай тартиптүү иш алып барышыбыз керек. Эң негизги максат, монополияга каршы органдын негизги максаты бүгүнкү күндө бул баа түзүү орган эмес, атаандаштыкты коргоо, колдоо, өркүндөтүү органы да болуп эсептелет. Ошого жараша иштерди алып барышыбыз керек. Эгерде ак ниет атаандаштык болсо, ал жерде баа да туруктуу болот, баа да ылдый болот, жанагындай ажиотаждар да болбойт да. Биз ошол жаатта ишти күчөтүшүбүз керек, эң негизи. Андан сырткары албетте бүгүнкү күндө дүйнөлүк рынокто бардык мамлекеттерде ушул азык-түлүк коопсуздугуна, азык-түлүк кырдаалына өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Ошон үчүн биз тараптан дагы бул биринчи маселе. Бүгүнкү күндө бизде 5-6 багыт болсо, дээрлик биздин ишибиз, мен өзүмдүн ишим жетекчи катары ушул негизинен көптөгөн убактыларым ушул социалдык жакта маанилүү азык-түлүктөргө кетип атат да. Бул жерде мониторингтерди өткөзүү, аймактарды көзөмөлдөө, комшу мамлекеттерде кандай болду, талдоолорду өткөзүү, жаңы ыкмаларды киргизүү, ири субъекттер менен түз отуруп түз кеңешүү, бир пикирге келүү, макулдашуулар түзүү, ушул жаатта иштерди күчөттүк. Ошон үчүн бул өзүнүн таасирин берип атат. Ошол эле жана жогоруда мыйзам долбоору жөнүндө айтып калдыңыз, анын ичиндеги бир топ артыкчылыктар жөнүндө элге пайдасы тие турган. Анан тактоо иретинде мисалы баягы ажиотаж болуп калды бизде азык-түлүк боюнчачы. Ошол учурларда жогоруда айткан эле учурдан пайдаланып акча жасап калууну көздөгөн айрым ишкерлерге ушул силердин мыйзам долбооруңуздарда бир чара колдонуу боюнчабы мындай камтылганбы, иштер каралганбы жаңы мыйзам долбоорунда? Баягы андагы кысымда чын айтканда кол кыска болуп калды, сөз кыска болуп калды. Жаңы мыйзамга биз ушул ири баягы рынокко таасир берүүчү субъекттердин баягы реестри бар. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык компания ошол реестрде турат. Ошолорго биз ыкмаларды киргиздик, бааларын жөнгө салуу боюнча. Ошол эле кум шекер рыногуна буга чейин дүң баалар деле жөнгө салынган эмес да.
чынын айтканда алар эң эркин атаандаштык өздөрү каалаган учурда көтөрүп биз рынокто иштеп атабыз иштеп алып барган. Ошол эле күйүүчү рыногун алып келишет, биз сунуш беребиз, рекомендация беребиз, анан тийиштүү иштеп алып барабыз да. Азыр эми ушул ири субъекттерге рынокко таасир берген дээрлик рынокто 35%дан көлөмү жогорку көлөм дээрлеген субъекттерге биз мындай декларированно киргизип атабыз. Алар бааны алып келгенде көрсөтүп бизге берет, анан биз карап, изилдеп, тактап, ал жерден талдоолор жүргүзүп, кандай ушул негиздүүбү, негизсизби деп, андан кийин көзөмөл жүргүзүп, анан эгерде биз кандайдыр бир мыйзам бузууну аныктасак, анда албетте тийиштүү рычагтарды колдонобуз. Бул эскертме берүү, штрафтарды колдонобуз да. Ушундай ыкмаларды киргизип атабыз. Буга чейин мындай ыкмалар болгон эмес. Биз ойлойбуз, ошол ыкмалар менен рынокко ири субъекттерди мындай контролдоп алсак, анан майда субъекттерге ал өз таасирин берип, рынокто бир туруктуу кырдаал болот деген ниетибизди билдиребиз. Жакшы элек жагымыр дейт да. Жакшы. Бирок биздеги Кыргызстандагы эң чоң бизнесмендер, чын айтканда, дал ушундай азык-түлүк менен, күйүүчү май менен алектенгендердин көпчүлүгү бийлик бутаганда отурган адамдар, аткаминерлер болуп эсептелет. Анын баардыгы тең эле эч кимге жашыруу эмес. Ушул мыйзам долбооруңуздар канчалык деңгээлде колдоого эл өкүлдөрү тарабынан тартылат деп ойлойсуз? Мисалы эл өкүлдөрүнүн арасында деле ошондой чоң ичканалар бар, ишкерлик менен алектенгендери бар, өздөрү болсо туугандары, үй бүлөсү деген сыяктуу. Албетте бизди баягы каршы пикирлер дагы бар, аны эске алышыбыз керек да. Бул жерде негизги максатыбыз ушул биздин керектөөчүлөр менен ушул ири элдин кызыкчылыгы отот да, субъекттердин ортосунда тең салмактуулукту камсыз кылуу жаатында иштеди күчөтүшүбүз керек. Себеби дегенде баа туруктуу болсо керектөөчү нааразы болбойт. Анан бааны кескин чектеп койсоң, тиги ишкерлик субъекттер нааразы болот. Ошон үчүн бир балансты табуу боюнча иштерди жүргүзөбүз, күчөтөбүз. Албетте бул жерде каршы пикирлер дагы бар. 5 кол тең эмес дейт го. Албетте колдогондагы биздин ушул мен ойлойм, биздин урматтуу депутаттар колдоо берет деп. Бүгүн биринчи окуудан бүгүн жана транспорт комитетинде ушул кээ бир депутаттарыбыз жакшы өзүнүн каалоо тилегин алып, бул эң керектүү мыйзам деп баары колдоо беришти. Аларга да ыраазычылык билдирем. Анан эми дагы 1-2 комитетке апарабыз, андан кийин жогорку кеңеш жыйынына чыгат. Эми бүгүнкү кырдаалга эске алганда ар бир гражданин дейли, ар бир атуу болобу, ар бир Кыргыз Республикасынын гражданини болобу, бул мыйзамды колдоо бериш керек го. Бул мамлекетке пайдалуу да. Биринчиден мамлекетке пайдалуу, экинчиден биздин элибизге, карапайым калкка социалдык жактан маанилүү катмарга пайдалуу болот да. Сизге жетекчи катары ар бир жетекчинин өзүнүн жоопкерчилиги болот эмес, анын үстүндө буга чейин дагы өзүңүз айтып калдыңыз, буга чейин мындай мыйзам долбоору эмес. Албетте элдин кызыкчылыгы да. Басым бөлүгү. Ошол эле ишкер деле элдин катарына кирет. Баарыбыз ошол менен элбиз да. Мисалы айрым тараптардын кызыкчылыгы болуп, бул мыйзам өтпөй кала турган болсо, же мындай өтпөгөндөй аба ырайы боло турган болсо, жетекчи катары элдин кызыкчылыгын ойлогон мамлекеттик кызматкер катары элге ачык колдоого кайрылып аласызбы? Бүгүнкү күндө албетте бул мыйзамды ошо мен жетекчи келгенине 1 жылдан ашып калды. Бүгүнкү күндө ушу келген күндөн тарта биз өзүбүздүн эксперттер менен, эл аралык эксперттер менен дагы кеңешип, ошо экономика министрлигинде жумушчу баягы топ түзүп, бир топ иштерди алып бардык да. Ушу мыйзам долбоорун даярдоо боюнча кандай ыкмаларды колдонобуз, кандай бир биздин керектөөчүлөрдүн укугун коргойбуз, негизсиз баа көтөрүүдөн, жасалма баа көтөрүүдөн деп. Буга чейин мен ыраазычылык билдирем, ошо экономика министринин жетекчилиги, министрибиз өзү Данияр Жолдошев колдоп, андан кийин биздин министрлер кабинети колдоп, биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үстөнбекович колдоп, анан жогорку кеңешке киргизди да. Ал жерде да бир топ сунуш пикирлерди эске алуу менен башка министрликтердин да сунуш пикирлери болду, киргизди. Бул абдан туура болду. Анан эми жогорку кеңештин депутаттарынын арасында албетте мен ойлойм, бул мыйзам менен биз тийиштүү алардын да сын пикири болушу мүмкүн. Аларды эске алуу менен ушул мыйзамды ушул жакынкы араларда кабыл алып, анан ушу элге
жеткиликтүү деңгээлде биз өзүбүздүн баягы рычагдарды пайдаланып, элдин баягы айтып аткан сын пикирлерин ошол эле баа боюнча, ошол эле баа түзүмү боюнча айтып аткан сын пикирлерин эске алуу менен иштерди алып барышыбыз керек да. Туура белгиледиңиз. Бизнес дагы бар, экинчи тарап. Бизнесте албетте бүгүнкү күндө каршы болгондор бар. Ошол эле убакта биз бир топ, мен ачык айтайын, ири компанияларга мыйзам чегинде штрафтарды колдонгонбуз. Анын баардыгы бүгүнкү күндө каршы. Мисалы үчүн 100 миллион деген штрафтарды салдык. Алар бюджетке чегерилди да. Ошол эле мобилдик операторлор рыногуна аларга да бүгүнкү күндө бааны чектейбиз. Абдан көп нараачылыктар бар. Абдан көп кайрылуулар түшүп атат да. Биздин жанагы тариф мындай болуп калды деп, анан аларга да чектегенге мүмкүнчүлүк болот. Себеби ал жерде үстөмдүк таап алды деген компаниялар бар бардыгы. Анан аларга биз акыркы эле ошо биз жөнгө салган убактарда мезгилдерде 100 миллиондогон штрафтар салып бюджетке чегергенбиз да. Анан албетте алардын да өзүнүн пикири бар, каршы болушу мүмкүн. Анан кээ бир убакта жеке ишкерлер болушу мүмкүн. Ошол учурдан пайдаланып мен баягындай пайда таап алайын, муну чектеп коет турбайбы депчи. Биз алар менен да тийиштүү түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Биз мыйзам бузбаган баягы иреттүү иштерди алып барып, өзүн ачык көрсөтүп, азыр бүгүнкү күндө министр кабинет тарабынан да бир топ иштер жүрүп, жанагы контроль кассовый машинаны да көрсөтүп атпайбы, ошондой көрсөтүш керек. Ошондой иш-чаралар жүргүзүү менен биз элге баягы негизсиз баа көтөрүлүүнүн алдын алып иштерди алып барышыбыз керек да. Ансыз болбойт. Бүгүнкү күндө мен ойлойм көпчүлүк колдойт болуш керек. Буга чейин да колдоп келген, бир топ сунуштарын берип, силер кандай ыкмаларды киргизип атасыңар? Бүгүнкү күндө ар бир эле жаран, мен өзүм деле жаран катары ошол соода түйүндөргө барып соода кылып атпаймынбы? Же болбосо базарга барам. Менин келинчегим балышы мүмкүн, алда сын пикирлерин айтат, мондай болду деп. Мен да өзүм жон терим менен сезип атам. Мен мамлекеттик кызматкермин. Ушул эле азык-түлүктүн жанагы күйүүчү майдын короо боюнча айталы, бизде жетиштүү буга чейин коркунучтар бар. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, күйүүчү май рыногунда башка коңшу мамлекеттерде бир топ терс жагдайлар болуп, анан биздин рынокто дагы көлөмдөрү 12-13 күнгө чейин түшүп кеткен да. Анан бул жерде баягы министр кабинети, экономика министрлиги тез арада ошо ири компанияларга кредит берүү боюнча өзүнүн чечимдерин чыгарып, андан сырткары ири компаниялар менен кандай жагдайлар бар, кандай суроо талаптары бар, көйгөйлөрү бар, аларды талкуулап, анан тез арада ошолорго киришип, министр кабинет тарабынан. Анан бүгүнкү күндө күйүүчү май боюнча запастарыбыз 2-3 айга жетиштүү. Бул дайым эле ошондой болуп келген. Ошол кырдаалдан өттүк да. Абдан баягында кырдаал болуп калды. Бир учурда баягы өзүңүздөр билесиздер, доллардын курсу өсүп кетти. Контракттар доллар менен, анан булар алып келе албай калды, баягы обороттук кээ бир компаниялар жетишпейт да. Көтөрүлдү, анан кээ бир баягы экономикалык тоскоолдуктардан таасири болду. Анан бүгүнкү күндө 2-3 айга жетиштүү куру. Бардык компаниялар менен биз маалыматтарды алып тийиштүү карап атабыз. Бул рынокто кырдаал, мен айта элем туруктуу, анан көлөмдөр жетиштүү да. Ал эми азык-түлүк рыногунда бул жерде бир топ ыкмалар колдонулуп атат. Мисалга алсак, экспортты сыртка чыгарууну чектеп койду Кыргызстан министр кабинетинин токтому менен, чечими менен. Бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби дегенде өзүбүздүн курууну камсыз кылышыбыз керек. Запасты ошон үчүн сыртка чыкпаш керек. Анан тийиштүү күч органдары өзүңүздөр билесиздер, буга чейин да катуу иштер жүргүзүп атат. Күнүгө биз угуп атабыз массалык маалымат каражаттарынан. Жана Баткен областынан тияктан кетип атканда моончо өсүмдүк майы, mooндой ун, моончо бензин, күйүүчү май кармалды депчи. Бул жакшы нишан да. Ошого бөгөт коюу жаатында. Алдындайлар чыгып атат. Ошонун баардыгы таасир берип атат. Экинчиси ошол биздин жанагы мат резерв деген системабыз бар. Аларды дагы тийиштүү көлөмдө камсыз кылып берүү боюнча бүгүнкү күндө ошол биздин министр кабинет тарабынан тийиштүү деңгээлде баягы акча каражаты бөлүнүп, ал жерде да иштер жүрүп атат. Ошол эле өсүмдүк май болот, кум шекер, буудай азыгы менен камсыз кылуу боюнча көлөмдөр жетиштүү да, ал жерде көлөмдөр жетиштүү деңгээлде камсыз болуп атат бүгүнкү күндө. Үчүнчүсү, азыр айтып коеюн, бүгүнкү күндө түз жөнгө салуу жок болсо дагы биз жанагындай макулдашууларды түзүп, ун чыгаруучулар ассоциациясы менен, кант чыгаруучулар менен макулдашуулар түзүп, ошонун иш аракети менен
жанагындай социалдык жакта маанилүү катмарды ылдыйраак баада камсыз кылып берген мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Мисалга алсак кум шекер бир колго күнүнө 1 килден 79 сомдон берип атабыз да. Бул дүң базадан ылдыйраак, бул льготный баада. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз. Мунун баардыгы таасир берет. Албетте биз ири субъекттер менен да иштерди алып барып атабыз. Алардан алган маалымат боюнча бүгүнкү күндө ошондой эле Минсельхоз тарабынан да квоталар бөлүнүп атат, жана кум шекер алып келүүгө, же болбосо сырьё, чийки зат алып келүү боюнча ошолорду биз да алып атабыз. Бүгүнкү күндө көлөмдөр жетиштүү, туруктуу. Албетте азыркы кырдаалда азык-түлүк рыногунда тез өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо өзгөрүүлөргө да даяр болушубуз керек да. Ошонун бир ырчагы жанагы мыйзам долбоору. Мисалы ошол эле айылдык дыйкандар, мал баккан чабандардын арыз муңу бар. Мисалы үчүн эт убагында ошо мал кымбаттап кеткендиге байланыштуу жана ошого 500 сомго чыккан. Азыр деле ошол учурда да. Бирок айылдагы алыска айылдагы ошо жашоочулардын айтымында мал арзан, мал албай атышат. Бирок дегенде шаардын тургундары эмнеге баары кымбат. Ошондо баягы ортодогу ортомчулук кылгандар баам чүрбөй жатчымбы? Жанагы мыйзам долбоорунда дал ушундай ортомчулук менен алектенип, мисалы айылдан арзан алып келип бул жака өтө кымбат баада сатып, мындай чектен ашкан учурлар дагы сөзсүз түрдө эске алынат да, чынбы? Бул жерде эт рыногун өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Себеби дегенде бул бир эле мисал. Союз таркаганда мисалы үчүн миңдеген баягы илгеркидей баа саясаты көзөмөлдөнбөйт. Бул жерде миңдеген ортомчулар, сиз айткандай, миңдеген ишкерлер, сатуучулар иш алып барып атат. Бул жерде анан албетте биз сатуучулар менен маектешип, өзүбүз эртең мененки саат 4-төн баштап карап чыктык, талдоолорду өткөзүп. Бул жерде малдын баасы, семиз малдын базарга алып чыккан баа жогору. Ачык айтышыбыз керек. Мен да мал базарга да барып келдим. Мурдагыдай 50-60 миңге жок азыр. Соя турган мал 80-90-100 миң. Эки эсе көтөрүлгөн. Анан арык мал албетте баасы ылдый малдар дагы бар. Бардык жерде биз туура десек болбойт. Анан ошону эске алышыбыз керек. Анан ошо эт рыногуна мисал келтирсек, биз баягы социалдык жактан маанилүү азыктарга жанагы ири ошол эт саткан жердеги ээлери местаны сатып атпайбы? Мончо квадрат метри мончодон деп. Ошол жакка таасир берүүчү ырчактарды киргизип атабыз да. Мисалга алсак, биз барып пикирлешсек айтат, могу местама мончо сом төлөчү элем, бүгүн мончого көтөрбөйдү. Себеби дегенде эттин баасы көтөрүлөт, алар да көтөрүлдү, ушуну жөнгө салып бериңиздер деп. Анан биз социалдык жактан маанилүү товарлар бар, бул 25 түрлүү. Ошол эле эт, сүт, кум шекер, ун саткан текчелерге биз ошол жерде бааларын жөнгө салуу боюнча ошондой механизмдерди киргизип атабыз. Бул жерге камтылды мыйзамга. Алар кирип калса биз ошол жагын көзөмөлдөйбүз. Экинчи жагынан баягы мен айтпадым, 20%дан кескин жогоруп кеткен гана жөнгө салуу киргизбестен 10% болобу, 5%, 15% болсо министрлик кабинети тез ыкчам чечим чыгарууга жол ачылды да. Бул деген баягы күтүп отура бербесин. Баягы ажиотаж болуп кетип атабы баягындай. Кум шекер мисалы үчүн жөнгө салууга тез мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле учурда бул жерде шуулданган ортомчулардын колун кыркууга да биз жөнгө салып койсок, ошолордун баарын эсептейбиз. Эсептеп тактап канчадан келип атат, канчадан чыкты, үстөгү канча, ортомчулар канча пайдаланып атат, ошону чектеп коюп туруп анан штрафтарды колдонсок, бул жерде иреттүү иштер жүрөт. Элибизге пайдасы тиет деген ниетин билген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда азык-түлүк, күйүүчү май, деги эле ошо кымбаттап жаткан товарлар жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү күндө эң эле маанилүүсү ошо товарлардын кымбат болбошу, арзандатуулар, баягы ички өндүрүштөн көз каранды экендиги маалым болду. Ички өндүрүштү, атамекендик өндүрүшкө колдоо көрсөтсөк, ошончолук баа төмөндөй тургандыгы айрым бир тараптардан, эксперттерден жана дагы жогорудагы маектен өзүңүздөр уктуңуздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.